Innallaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çındığında Allah sözlü qaramız. Çındığında Allah jana anın perişteleri bu Muhammed bolğon paygambarga rahmat duasını, rahmatını jönötüp rahmat duasını kıladi. Yani Allah Taala men özüm buga salavat aytam degende. Hiç bir жерде жоқ. Allah namaz оқу, шөнче силер де намаз оқугула деген жери. Бирок Allah зекет берет, шөнче силер де зекет бергиле деген жери жоқ. Бирок Allah эмне dedi? Чындыгында Аллахтын өзү бул сүйүктүү пайгамбарына салават айтат. Жана бүткүл периштелер айтат. Hadiste kelген асман мейкиндигинде бир алаканчалыктагы бош орун жок, ал жерде периште болбогон. Асман 7 кат асман периште менен толтурулган. Ошо периштелердин бардыгы кыяматка чейин bul Muhammed'la salavat aytar. Ya eyyuhellezine amanu, o iman keltirgen, meni sözümü peygamberge iman keltirgen adamlar sallu aleyhi. Bağdılar buğa salavat aytar. Ve sallimu, jana buğa salam joldup salam duasını kıldılar. Yani Allah Taala özüm kılan, periştelerin bağdılar, oşon üçün sizler de kıldılar dep buyurganda. Eң adamdın baktılılığı salavat aytar. Peygamberimiz aytkan, adamdın baktısızlığından aldığında eskerilsem, almağa salavat aytırsan. Anın aldığında men eskerilsem, menin atım çıksa, sallallahu aleyhi ve sellem derese, Allah'dan beyiştin, akta tarikal cennet, beyiştin yolundan al adaştı degenler. Beyişke al baralbaydı. Cebrail özü kelip durup, Peygamber Aleyhisselam minbarda turganda, amin degin dep buyrutup durup, amin dedirgen, kimdin aldığında sen eskerilsen, sana salavat aytmasa, al Allah'ın rahmatından alыс bolsun, anın kolu toprak bolsun dep Cebrail Aleyhisselam özü kargış aytkan, Peygamber amin dep al sözü koldogan. Ошондон урматтуу тууган, бактылуу адам ким жашоосунда Peygamberге көп салават айтса, ал бактысыз Cebrailдин Peygamberimiздин болгон дуасы менен ал бактысыз, ким Peygamberге жашоосунда салават айтканга мүмкүнчүлүк таппаса. Ошондон иншалла аракет кылалы, дүйнөнүн бардыгы сиз менен бизди таштайт. Же bir gün келет, өзүбүз дүйнөнү таштап кетебиз, дүйнөдөгү нерсенин бардыгын. Бирок ушул кылган амалдарыбыз, ушул ички дүйнөбүз, мухаббатыбыз, жашоо тартибибиз сиз менен бизден түбөлкө чогуу кете турган нерсе. Ошон үчүн жеп ичкен, кийинген, таң аттырган, кеч киргизген мамилелерибиз, тарбиятыбыз, башкаруубуз бардыгын Пайгамбарыбыздын сүннөт тартибине алып келе турган болсо, дүйнөдө да өкүнбөйбүз, кыяматка чейин боло турган мода бул Мухаммаду Расулуллах Пайгамбарыбыздын жашоо тартиби эч качан эскирбейт, эч качан жамыланууга муктаж эмес, толукталууга муктаж эмес, кемип калбайт, жетишсиз болуп калбайт. Ахиретке чейин бүткүл заманада ким болбосун ошол жашоо менен жашаса, толук бактылуу боло турган, толук адамдын акылына сыйбай турган бир жашоо тартиби алып келген.